Эне бала сый мамилеси бул курсу өспүрүм балдар менен мамиле кылууга арналгандыктан мен сиздерге бүгүн энелер эмне күтөт, биздин балдардан күтүүбүз эмне, деги эле биздин күтүүбүз аткарылбагандыктан балдар менен биздин ортобузда түшүнбөстүктөр, каршылыктар, мамилени келишпестиги жаралат экен. Демек бүгүн мен сиздерге күтүү же болбосо келишпестиктин эмне себептен чыкканы боюнча чакан схемасын көрсөтө кетсем. Мисалы, энелердин күтүүлөрү эки жол менен ишке ашат. Жогоруга карай, анан төмөнгө карай. Жогоруга карай күтүү бул позитивдүү, мындайча айтканда акыл эстүү, взрослый адамдын, чоң адамдын аракеттери, адаттары. Төмөнгө карай кетүү бул мындайча айтканда анчейин психикалык жактан өнүкпөгөн адамдын аракеттери деп түшүнсөк болот. Мисалы үчүн мына ноль чекит каалоо деп түшүнөлүк. Мисалы биз кааладык. Каалоо бул кандай ишке ашат эми? Биз мисалы үчүн кааладык, балабыздын сабактарын жакшы окусун жана үй жумуштарында бизге жардам берүүсүн кааладык. Ахмет, балам түш секин, кааладык. Анан кийин биз бир жолу балабызга айттык же ичибизден айтпастан күттүк. Балабыз өзү билип эле бизге айттырбай тапшырмаларын аткарып, үйлөрдү жыйнап, же болбосо үй жумуштарына жардам берип, иш кылса, өзүбүз каалагандай бир идеалдуу образды күтүп алдык. Анан кийин ошол өнүгүүгө карай жол кандай кетет? Бирок биздин күтүүбүздү бала аткарбай калышы мүмкүн. Аткарбайт. Анткени биздин оюбуздагы билбейт. Же болбосо сабак аткаруу ага кызыксыз. Үй жумуштарын аткаруудан ээринип атат, жасагысы келбей атат. Иш кылса биздин күтүүбүз аткарган жок. Анан биз айттырбай билсе экен деп күтөбүз. Экинчисинде анан айтабыз. Ошондо да азыр деп коюшу мүмкүн, прям кайта азыр дей бериши мүмкүн. Ошондо жогоруга карай кеткен жолдо биз эмне кылабыз? Өзүбүзгө ишенебиз дагы, мээбизди контролдоп, балабызга жакшынакай түшүндүрүп айтабыз, же болбосо вариант сунуштайбыз, келип болбосо анда сабакты азыр даярдагың келбесе, кечинде даярда, же болбосо бул убакта даярда деп балага вариант сунуштайбыз. Же болбосо үй жыйнагың келбей жатса, сыртта жумуштарды кыл, кайсы бирин кыласың деген сыяктуу вариант беребиз. Неме төмөнгө карай кеткен жолдо биз баладан талап кыла баштайбыз. Эмне үчүн аткарбайсың? Мен сага эмне дедим эле, эмне үчүн кайталата бересиң деп талап кыла баштайбыз. Бул төмөнгө карай кеткен жолу. Балким биз балабызга ошол варианттарды сунуштап, жакшынакай түшүндүрүп айтканда деле балабыз биздин сунушубузду четке каккан болсо, аткарбаган болсо көңүлүбүз калат албетте, капа болобуз, мындай ачууланабыз дегендей. Ооба, ушундай нерсе сөзсүз түрдө болот. Төмөнгө карай кеткен жолдо деле ошондой көңүлүбүз калат, эгер балабыз ошол жакшы сөзгө дагы көнбөгөн болгон болсо. Андан кийин жогоруга карай кеткен жолдо эмпатия жандырабыз, ырайым кылабыз. Эмпатия деген бул анын абалын түшүнүү, башка адамдын абалын түшүнүү. Өзүбүздүн өспүрүм кезде эстейбиз, өзүбүздүн бала чагыбызды эстейбиз, же болбосо анын ордуна өзүбүздү коюп көрөбүз дагы, ооба. Мисалы үчүн биз деле кайсы бир күнү таптакыр жумуш кылгыбыз келбейт, эч нерсе жасагыбыз келбейт, жөн эле отургубуз келип калат. Же болбосо ушундай сыяктуу бала кезибизде биз деле апабыздын айтканын кылбай калышыбыз мүмкүн. Ушул сыяктуу эмпатиябызды жандырып, баланы түшүнүүгө аракет жасайбыз. Ал эми төмөнгө карай кеткен жолдо эмне кылабыз? Ачууланабыз, кыйкырабыз, бакыра баштайбыз, тилдеп баштайбыз, ар кандай сөздөрдү айтып, нервдене баштайбыз. Андан кийин жогоруга карай мамиленин, конфликттин жогоруга карай схемасында эгерде балабыз ошол биздин айтканыбызды, сунушубузду аткарбай аткан болсо, кечирип коебуз. Ооба, бул бала, переходный возраст, өспүрүм куракта, мейли, өзүнүн деле кандайдыр бир көйгөйү бардыр деген сыяктуу баланы кечиребиз. Ошол нервдүү болуп аткан, жинденип аткан, же болбосо эмоциябыздын бузулуп аткан акыбалын өзгөртүүгө аракет жасайбыз.
Төмөнгө карай кеткен жолдо эмне кылабыз? Айыптайбыз, күнөөлөйбүз баланы. Сен эмне үчүн ушундайсың деп күнөөлөйбүз. Дайыма айтканды кылбайсың деп күнөөлөп, айыптап, анан жазалап, мындай кол көтөрүп, ушул сыяктуу жазалоо жолуна барат экенбиз. Эми бул жөнөкөй эле схема болгону менен сиз өзүңүз терең анализ чыгарып, сиздин психикалык абалыңызда бала менен конфликтте кайсы жолго карай багытталып атасыз, кайсы жол менен кетип атасыз, жогоруга же ылдыйга кетип атасыз, ошол нерсеге маани бериңиз. Биздин эмне үчүн биздин психикалык абал эмне үчүн жогоруга карай, биздин психикалык абал эмне үчүн төмөнгө карай көбүрөөк ыктап, төмөнгө карай кете тургандыгын, биздин психикалык абал кандай экендигин жөнүндө сабактын кийинки видеолорунда көрө аласыздар. Бул жагын өзүнчө сактап коеюн.